Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн дагы катталуучуларыбыздын биринин суранычы менен 2001-жылы чыккан Jeepers Creepers аттуу тасманы көрөбүз. Каармандарыбыз кылмыш кылып жаткан адамды көрүп анын артынан аңдып, кылмышкердин чыныгы жүзүн көргөндө жүрөктөрү оозуна келе түштү. Даяр болуп калсаңыздар баштай берели. Кыргызстанда бир кезде TikTok'tu жапкандай Орус өлкөсүндө дагы YouTube'tu жабуунун үстүндө ишти башташыптыр. Анткени биздин угушубуз боюнча YouTube азыртан эле Россия жергесинде өзүнүн ылдамдыгын жоготуп, анан дагы видеолор аябай эле төмөн сапатта көрсөтүп, бул агымда барып жаап коюшу мүмкүн деген ыктымалдар бар экен. Ошондуктан бизди Россия жергесинде көрүп жаткан туугандарыбыз VPN жөнүндө маалымат алыңыздар. Анткени YouTube'tu жаап сала турган болсо, VPN'ди түшүнбөсөңүз биз чыгарган жарнаманы көрө албай каласыз. Эми кантсе да биз айта турган байланыш сандарды азыртан эле жазып алсаңыз болот. Анткени документиңизде кандайдыр бир маселе болсо, кимге коңгуроо кылам деп издеп олтурбай, уюлдук аппаратыңызда байланыш сандар сакталган жерден таап алып эле дароо эле чала бересиз. Жазууга даяр болуп калсаңыз +7 977 540 1042. Тасманын башында Дэри бир тууган эжеси Триш менен унаада келе жаткан. Бир туугандар унаа менен узак жол жүрүшүп, ар кайсы сөздөрдү сүйлөп, апасына жолуккан алыс жолго бара жатышкан эле. Бул унаа Триштики болгондуктан ал инисине унааны акырын айда деп айтып, анан дагы жолдо зерикпей кетели деп ар кайсы оюндарды ойноп эле кете беришет. Бир кезде алардын алдынан үй бүлөлүк унаа чыгып, каармандарыбыз аларды ашып өтүшүп, биз жанагы артта калып калган унаанын жолдон бурулуп кеткендигин көрөбүз. Мындан соң каармандарыбыздын артынан чоңураак дат баскан унаа жетип келип, жөн эле өтүп кетпестен үн мелгилерин басып эле ызы чуу сала баштайт. Окуяга күбө болгон Дэри менен Триштин жүрөктөрү түшүп калды. Бир кезде жанагы унаа ашып кетип, чоң болгону менен өтө катуу ылдамдыкта жүрөт экен. Түшүнүксүз жагдайга туш болгон каармандарыбыз бир аз жол жүргөндөн кийин кайрадан эле өздөрүнө келишип, бирок 1976-жылы ушул жолдо болгон окуяны эстей башташат. Көрсө 1976-жылы так эле ушул жолдо Кини менен Дарли деген кыз бала унаада бара жатып эле жоголуп кетишкен болот. Аларды тартип сакчылар издеп бирөөсүнүн денесин, экинчисинин башын гана табышыптыр. Калган дене мүчөсү ушул убакка чейин белгисиз экен. Бир кезде эле каармандарыбыз жолдун боюндагы эски чиркөөнүн жанынан жанагы унааны дагы бир жолу көрүшүп, унаанын жанында кара кийинген түшүнүксүз адам чүпүрөккө оролгон бир нерселерди чуңкурга ыргыта баштайт. Ал чүпүрөктө кызыл тактар жана оролгон нерсе адамдын денесин элестетти. Анда бир туугандар чочуп кетип эле унаасын ылдамдатып айдап жөнөсө, жанагы дат баскан унаа артынан дароо эле куулап келе баштайт. Он нам на хвост сядет. Дат баскан унаа өтө катуу жүргөндүктөн каармандарыбызга бат эле жетип, аларды сүзгүлөй баштап, каармандарыбыз эми эмне болот деп эле дүрбөлөңгө түшө башташты. Артынан жетип келген унаа кайра сүзгүлөп эле унааны башкарып бара жаткан Дэри эмне кылышын билбей, бирөөнүн кашасына бурулуп кеткен кезде гана жанагы унаа түп-түз айдап кетип калат. Ошентип алар демин басып бир канча көз ирмемден кийин гана өздөрүнө келишти. Бирок бир кезде Дэриге өтө бир туура эмес ой келди. Менимче бул жанагы чүпүрөк менен чуңкурга ыргытып жаткандар так эле адамдар окшойт. Балким алардын арасында тирүүлөр бар. Биз ошол жерге барып текшеришибиз керек. Тирүүлөр бар болуп калса куткарып калбасак болбойт да десе, эжеси инисине жини келип, каяктагы эле нерсени айтпачы, биз андан көрө уюлдук аппарат таап алалы, тартип сакчыларга коңгуроо кылалы. Алар маселени өздөрү чечсин десе, Дэри оюнан такыр кайтпай, барып эле кайра кайтабыз деп эле эжесин көндүрүп салат. Ошентип алар жанагы жерге барса, чиркөө эскирип такыр эле колдонулбай калыптыр. Анан дагы ал жерде каргалар аябай көп конуп турган болот. Бир кезде каармандарыбыз жанагы чуңкурга барса, ал жактан өтө бир жагымсыз жыт чыгып, Дэри кыйкырып эле бул жакта бирөө барбы деп эле сурай баштайт. Ошол маалда эле чуңкурдан бирөөнүн үнү чыккандай болуп, Дэри демек мен так эле текшеришим керек экен деп, колчурагын алат дагы эжесине менин бутумду кармап тур деп эле жанагы жакты текшере баштайт. Бир маалда эле ал жерде келемиштер пайда болуп, каарманыбыз чочуп кетип, тыбырчылап эжесинин колунан чыгып эле чуңкурга түшүп кетет. Бир аз убакытка эсин жоготкон Дэри бир маалда өзүнө келип, дүрбөлөңгө түшкөн эжесине жооп берип, мен аман эсенмин, азыр чыгам деп эле ордунан туруп жөнөйт. Бир кезде эле Дэри анын жанында адамдын чүпүрөккө оролуп жаткандыгын көрүп, жанагы адам кыймылдап тирүү экендигин билдирет. Анда Дэри чүпүрөктү ачса, жанагы жердеги баланын ичиндеги аябай чоң тигилген жери бар экен. Бир кезде эле ал Дэринин кол астында жан берет. Анда каарманыбыз эжесине кыйкырып, сен жолго чыкканыңдагы бирөөлөрдү токтотуп, тартип сакчыларга коңгуроо кылгыла. Бул жерде өлгөн адамдар бар экен десе, Триш ордунан жыла албай коркуп, бирок барганга туура келет. Бул убакта Дэри колчурагын алып алып эле эки жакты карап баштаган. Көрсө ал жерде чүпүрөккө оролгон дагы башка денелер, анан дагы дубалдарга катырылган өлүктөр өтө эле көп экен. Мунун баарын көргөн Дэринин оозуна сөзү келбей, жүрөгү катуу түшүп, денелердин бири-бирине кошулуп тигилгенин көргөндө такыр эле эс болуп калды. Бул убакта Триш жолдо унаа күтүп жатса, жанагы дат баскан унаа ага жакындап келе баштайт. Анда кыз коркуп кетип эле унаасына олтуруп качып жөнөйүн деп, коркунучтуу тасмалардын адатындагыдай эле ошондой маалда унаасы жүрбөй калып, бирок жанагы дат баскан унаага окшогон такыр эле башка бирөөнүн унаасы экен. Бир кезде Дэри дагы ал жерге Триштин жүрөгүн түшүрүп эле келип калды. Анда эки бир тууган унаасына түшүп алып эле болушунча алысыраак кетели деп качып жөнөшүп, ойго
чөмүлгөн Дерри оюнан чыга албай эле унчукпай кете берет. Анда Триш Дерриге кыйкырынып, сен эмнеге сүйлөбөй жатасың? Мен аябай коркуп жатам. Унаабыздын дагы күйүүчү майы түгөнүп бара жатат. Дерри бир маалда сүйлөй баштайт. Сен буга чейин айткан 1976-жылы жоголгон адамдардын денесин көрдүм. Аларды бири-бирине жармаштырып, тигип салыптыр. Алардын колунда Кенни менен Дарли деген жазууну окуп калдым деп жаткан кезде алар күйүүчү май куя турган жерге жетип калышат. Каармандарыбыз унаасынан түшкөн кезде эле жанагы дат баскан унаа чиркөө жака өтүп кеткенден көрүшөт. Анда Дерри эми чында балее калдык окшойт деп эле жүрөктөрү түшүп ашканага киришип, Триш кыйкырынып эле ал жердин жумушчуларына бизге тартип сакчы чакырып бергилечи деп эле ызычууга түшө башташат. Буларды көрүп тамактанып олтургандардын деле жүрөгү түшүп калды окшойт. Бир кезде эле эки каарманыбыз турган жердеги байланыш аппаратка коңгуроо келип, каармандарыбыз аны көтөрсө эле түшүнүксүз бир аял сүйлөй баштады. Ал Дерриге кайрылып, сен анын үйүн таап алган турбайсыңбы? Ал жинби, шайтанбы, ким экендигин анык билбеймин. Бирок ал сен таап алган жерди оорулар үйү деп атап коет. Сенин атың Дерри, эжеңдин аты Триш экендигин билемин. Силерге эскертип коеюн, Джипперс Крипперс деген ыр башталганда болушунча качканга аракет кылгыла. Анткени ал силерди кайдан болбосун таап алышы мүмкүн десе, муну уккан каарманыбыз эч нерсени түшүнбөй, байланышты өчүрүп салып, арадан көп убакыт өтүп кеч киргенде гана тартип сакчылар келишет. Алар келсе, Дерри өзүн токтото албай, оозуна сөзүн толтуруп болгондой айтып берет. Бирок анын сөзүнө тартип сакчылар көп деле ишенгиси келбей жатты. Ошол замат эле ашкананын жумушчусу каармандарыбызга силердин унааңарды бирөө чукулап жатат деп айтып, бир туугандар чыкса ал жердеги Дерринин кийимдерин чачып салыптыр. Анда кээ бир көргөндөр унааңардагы кийимдерди чукулган адам жыттап жатты деп айтат. Эми каармандарыбыз чындап эле дат баскан унаанын айдоочусунун балесине калышты окшойт. И зачем ему твоя одежда? Ошентип каармандарыбыз тартип сакчыларды эриштип алып жанагы эски чиркөөгө кетип бара жатышса, тартип сакчыларга эски чиркөөнүн өрттөнүп жаткандыгы тууралуу маалымат келет. Өрт өтө катуу болуп жаткандыктан ал жака келген өрт өчүрүүчүлөр жертөлөсүнө такыр эле кире албай жатышыптыр. Ошол маалда эле каармандарыбыздын үн алгысынан Джипперс Крипперс деген ыр башталып кетет. Бир кезде тартип сакчыларынын унаасынын үстүнөн түшүнүксүз бир адамдын элеси пайда болуп, ал тартип сакчыларынын бирин терезеден көтөрүп чыгып кетет, дагы экинчисинин башына айбалта менен кесе чабат. Анда каармандарыбыз арткы унаада эмне болуп жатат деп эле түшүнбөй өзүлөрүнүн унаасынан түшүп текшерейин деп калып, Триш бара жатып эле унаанын ичинде бөтөн бирөө олтуруп, жерде болсо тартип сакчылардын бирөөсүнүн башынын кесилип жаткандыгын көрөт. Анда бир туугандар жүрөктөрү түшүп унаасына олтуруп карап калышса, тартип сакчылардын унаасынын ичинен адам сымал жандык түшөт. Ал барып эле жанагы кесилген башты жей баштады. Анда каармандарыбыз көргөн көздөрүнө ишенбей унаасын айдап эле ал жерден качып жөнөшүп, өтө ылдамдыкта бара жатышып жолдо турган жалгыз үйдү көрүшөт. Алар балким бул жерде уюлдук аппарат бардыр деп жанагы үйгө токтошуп ээсин чакырып, биз тартип сакчыларга коңгуроо кылып алалы десе эле чыккан аял жини келе баштайт. Көрсө ал аял өтө көп мышык баккандыктан тартип сакчыларды жаман көрөт экен. Анткени алар келип мындай көп сандагы мышыкты бакпаш керек деп эскертип турчу. Кантсе да үйдүн эси коңгуроо кылганга уруксат берейин деп жаткан кезде жарык өчүп калып, аял эки жакты карап эле силер менен дагы бирөө келдиби деп сурай баштайт. Анткени алардан алыс эмес жерде биз буга чейин көргөн адам сымал жандыктын элеси турган. Анда аял мылтыгын көтөрүп чыгып жанагыны аткылап баштап, жандыктын үйүнө кирип кеткендигин байкап, үйүнө кирип эле издеп жөнөйт. Бирок кемпирдин деле өмүрү көпкө узаган жок. Бир кезде жанагы жандык кемпирди өлтүрүп өзү менен кошо көтөрүп чыгып, каармандарыбыз ушул жерде жандыктын чыныгы жүзүн көрүшөт. Анда унааларына олтуруп алып качып жөнөсө, жандык алардын алдынан чыгып, Триш унааны артка айдап жиберсе, жанагы YouTube'дагы бычакты алыстан сайган жакшылыкка окшоп эле артка сальто таштайт. Анда каармандарыбыз жандыкты унаасы менен сүзгөнгө аракет кылып, бирок эч эле аракеттеринен майнап чыкпай, акырында гана өздөрүнүн терезесин сындырганча жанагы жандыкты сүзүп салышат. Ошентип бир туугандар жини келип аны кайра унаасы менен тебелей башташып, бир кезде жандыктын колу менен бутунун жанчылганын көрүштү. Эң эле кызыгы, ал жандыктын канаты дагы бар экен. Ошентип каармандарыбыз биз буну өлтүрдүк окшойт деп дагы бир жолу тебелешет, дагы ал жерден кетип калышат. Каармандарыбыз алыс эмес жердеги шаарчага жетишип, ал жердин тартип сакчыларынын кеңсесине кирип, апаларына коңгуроо кылып биздин абалыбыз жакшы деп маалымат берип жаткан кезде, ал жерге бир Жизель деген аял келип, каармандарыбыздын атын айтып, мен силерге коңгуроо кылып Джипперс Крипперс деген ыр жөнүндө мен айтканмын. Мен бакшымын десем көпчүлүгү ишенишпейт. Мен силердин жертөлөдөн жанагы өлүк денелерди көргөнүңөрдү дагы билемин. Анан дагы көптөгөн мышыктарды көрсөңөр керек. Мен булардын бардыгын түшүмдө көрдүм деп эле айтып бере баштайт. Көрсө ал жандык ар бир 23 жылда ойгонуп тамактануу менен алек болот экен. Ал тамактанганда адамдын ар кайсы мүчөлөрүн жеп, кайсы мүчөсүн жесе ошол мүчө өзүндө пайда болуп, өлбөскө айланыш үчүн адамдын жүрөктөрүн дагы жеп турат экен. Биз бир кезде тартип сакчыларынын кеңсесинин алдында жанагы дат баскан унаанын келгендигин көрөбүз. Анда унаадан жандык түшүп, буту колу талкаланган абалда араң эле басып жөнөйт. Ошол маалда эле кеңседе жарык өчүп,
каармандарыбыз анын келгендигин түшүнүп, биз аны өлтүрдүк эле кутсе Жизелага жооп берипсиздер, анын өзүнүн жүрөгүн токтото алган жоксуңар. Ал башка көптөгөн жүрөктөрдү жеген үчүн анын өзүн өлтүрүш кыйын. Батыраак качпасаңар, ал экөөңөрдүн бирөөңөрдү тандай албай жүрөт. Мен түшүмдө бирөөңөр анын колунан өлгөнүңөрдү көргөнмүн деп эле каармандарыбызды куткарганга аракет кылып, бул убакта кеңседе камалып отургандардын бирөөсүн жанагы жырткыч кирип алып жеп жаткандыгын көрөбүз. Көрсө ал өзүнүн талкаланган колу менен бутун толуктайын деп жанагы камалып отургандын колу менен бутун жеп салат. Бир кездери тартип сакчылар ызы чууга түшүп, көргөн көздөрүнө ишенбей жандыкты кубалашып, бир туугандар менен Жизел дагы кеңседен такыр эле чыга албай жатышкан. Бир кезде эле каармандарыбыздын жанында жанагы жандык пайда болуп, бир туугандар качып жөнөп, ал Жизелди кармап жейин дейт дагы, бирок таштап коюп эле кетип калат. Ошентип бөлмөлөрдүн бирине барып качууга аргасы жок калган каармандарыбыздын артынан жандык жетип алып, аларды жагасынан кармап эле биринин артынан бирин жыттай баштайт. Жандыктын эмнени тандап жатканы белгисиз айтор бир кезде кызды ыргытып жиберип, дырыйын алып калып, ошол замат эле тартип сакчылар мылтыктары менен келип топтолуп калышты. Алар дароо эле аткылап башташпай, эмне болот экен деп эле чогулуп карап калышып, бир кезде жандык канатын чыгарып терезени тешип качып эле дырыйын ал жерден алып кетип калды. Триш болсо эмне кылышын билбей чуркаган бойдон эле ал жерде калып кетет. Ошентип эртеси күн дагы келип, Триш эмне кылышын билбей кеңседен чыгып үйүнө жөнөп, биз мындан соң эски иштебей калган ишканалардын биринде Джипперс Крипперс аттуу ырдын коюлуп тургандыгын көрөбүз. Көрсө жанагы жырткыч жанды ал жерге өзүнө жаңы кеңсе кылып алып, Дэрринин көздөрүн чукуп салыптыр. Ушундай мүнөттөрдө тасма дагы аягына чыгып калат. Достор, тасманын аягында сиздерден бир суранычыбыз бар. Дагы деле каналыбыздын статистикасын карасак, дээрлик 40% катталбай эле тасмаларды көрөт экен. Ошондуктан өтүнүчүбүздү эске алып, катталганча көрөсүздөр деген үмүтүбүз бар. Анда эмесе достор, кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, узак жолго чыгып биздин тасманы көрүп калгандар болсо аман эсен жетип алышсын.